Бүгүнкү күндөн маанилүү делеген жаңылыктар менен эфирде күндөмө маалымат программасы. Студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Депутат Келдибековдун жактоочуларынын протесттик акциясын сот мыйзамсыз деп баалап, алардан Ош Иркеш-Там трассасын ачууну талап кылууда. Бирок митингчилер угушкан жок. Салттуу исламды өнүктүрүү мамлекеттик диний саясаттын алдыңкы тапшырмасы. Бул тармактагы негизги долбоорлорду ишке ашыруу жакын арада башталат. Атка минердин долбоорлору ишке аштыбы? Кезектеги министр эл менен байланышка чыкты. Бул жолу миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов. Тарых музейин реконструкциялоо үчүн Туркия мамлекети 15 миллион сом бөлүүдө. Өлкөнүн тарыхын сактоочу негизги мекеме 2 жылдан кийин кандай болот? Биздин чыгарылышта. Кыргызстан өкмөтү Өзбекстанды суу менен камсыздоочу Наманган каналынын убактылуу жабылышы туурасындагы маселени кароодо. Бул туурасында бүгүн коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын сөзүнө караганда, ал жакка оңдоп түзөө талап кылынып жаткандыктан эксперттер жаба турууну өтүнүшкөн. Атка минердин айтымында болжолдонуп жаткан ремонттук иштер Өзбекстандын Кыргызстан түштүгүнө көгүлтүр отун берүүнү токтотконуна байланыштуу эмес. Бир топ жерлерде ремонт кыла турган, ремонт иштерин жүргүзө турган жерлер бар экен. Кээ бир жерлерде баягы ушул күнгө чейин биздин баланска кабыл алынбаган, биздин аймактан өткөн мындай суу объекттери бар экен. Атап айтсак, Үч Коргон кесинен чоң Наманган каналы деген канал бар. Өзбекстанга суу беребиз биз жылына 35 секундуна 35 куб суу берип турабыз. Анын 30 куб Өзбекстанга кетет, 5 куб биздин жерлерди суугарууга калат. Адистердин айтуусуна караганда, ошол кезде 53 жылдан бери 53 жыл болуп калыптыр курулганына. Мындай чакан ремонттар дайым болуп турат, бирок бир дагы жолу капиталдык ремонт болду экен. Деги кала берсе, баягы суу бөлүштүргөн жерде головной водораздел деп коет. Ошол жерде жакын күндөрү ремонт кылуу зарылчылыгы келип атат. Ошондуктан бул маселени биз жакын күндөрү өкмөттүн кароосуна алып чыгабыз. Мүмкүн ошол канал убактылуу жабылышы жөнүндө биз чечим кабыл алышыбыз мүмкүн да. Ош облусунун башчысы Сооронбай Жээнбеков баштаган топ бүгүн кечке жуук Алайдын Сопу Коргон айылында жол тосуп тургандар менен сүйлөшүү үчүн жөнөп кеткенин Азаттык агенттиги облустук милициянын маалымат кызматына шилтеме менен билдирди. Топтун курамында облустук күч түзүндөрдүн башчылары бар. Жолугушууда жол тосууга тыюу салган райондук соттун чечимин аткаруу маселеси да каралат. Алай райондук соту буга чейин акцияны башка жерде өткөрүү боюнча да чечим чыгарган. Депутат Келдибековдун тарапкерлери анын үй камагына чыгаруу талабы менен 27 майдан бери Ош Иркеш-Там жолун бууп турат. Учурда жол тосулган жерде 15 боз үй тигилип, 500 чамалуу киши бар. Ош облустук милициясынан азыр жол тосулган жерде 80ден ашуун Иркеш-Там бажы бекетинде 139 жүк ташуучу унаа токтоп турганын кабарлашты. Бул жол Кыргызстандын түштүгүн Кытай менен байланыштырган эл аралык маанидеги жол. Башкаладагы Аура кафесинде милиция кызматкерлери курал колдонгон окуя боюнча кызматтык иликтөө белгиленди деп билдирет өлкөнүн ички иштер министрлиги. Бул туурасында 24 KG агенттигине ИИМдин жеке коопсуздук башкармалыгынан билдиришкен. Эске салсам, 7-июнга караган түнү кафеге келгендер арасында мушташ чыгып, газ травматикалык тапанча колдонулган. Айрым маалыматтар боюнча жабырлануучулар бар. Жеке коопсуздук кызматынын ыкчам маалыматтары боюнча окуяга ички иштер органдарынын мас абалындагы кызматкерлери катышкан. Азыр алардын аты жөнү такталууда. Президент Алмазбек Атамбаев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн алды. Мамлекет башчынын пресс кызматы билдиргендей, эс алуу 9-июндан 13-июнга чейин созулат. Кыргызстан бажы билимдигине кирген соң эки кесип, айыл чарба жана жеңил өнөр жай тармагындагы адистиктер суроо талапка көбүрөөк ээ болот. Бул туурасында өлкөнүн эмгек, жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкулов министр байланышта деп аталган маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымы боюнча эң чоң маселе жаштардын туура эмес кесиптерди тандап алуусунда болууда. Миграция маселелери жөнүндө Самат Качкынов. Сөздүн башын министр Орусияга болгон сапарынан баштады. Анда мигранттардын эсебине бир топ маселелер боюнча ийгиликке жетишкенин айтып, ириде 18 миңге жакын кыргыз мигранттары кара тизмеден чыгарылган. Ага кошумча Орусияга барып иштөө үчүн уруксат кагаздарды Кыргызстандан бүткөрүү мүмкүнчүлүгүн алуу алдында. Биздин чоң максаттардын бири квотадан кетүү. Биздин атуулар квота менен чектелбейт. Аз патент өтөт, патенттөө башталгандан кийин анын өзгөчөлүгү ушунда чек болбойт.
Анан эң негизгиси бул маселе дагы бир чоң маселеге өттү. Ал болгон кагаздардын баардыгы бүт Кыргыз мамлекетине берилсе деген уруксаттын баары. Дал ушул уруксат кагаздарын алуудагы кыйынчылыктардын айынан ушул күнгө чейин 477 000 кыргызстандык жарандыгын алмаштырып алган. Бул расмий көрсөткүч. Азыркы учурда ушул маселени чечүү жана Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Дагы 40 000ден ашык мигрантты кара тизмеден чыгаруу боюнча иш жүрүүдө дейт министр. Эки өлкө ортосунда атайын комиссия түзүлүп. Бизге кара тизме киргендин баардыгы биздин райондордогу, областтагы, Бишкек шаарындагы өкүлчүлүктөргө кайрылат. Бирок мен суранып кетер элем да, көбү чындыкты айтып жатат. Ушу кара тизме киргенде чындыкты айтса жакшы болот эле, бизге жардам бергенге жеңил да. Алар бир маселени айтат, биз ошо менен барып жака кирсек, башкача болуп калып атат да. Чындыкты эле айтса, биз жардам беребиз, Кудай буйрса. Анткени ошондой келишим бар. Жана жумуш топтун максаты ошо да. Миграция маселелеринен сырткары министрлик калкты иш менен камсыз кылуу багытында саясатты иштеп чыгуусу керек. Талапка ылайык. Бирок азырынча аталган тармак жаштарга тигил же бул окууга бар деп багыт көрсөтүү менен гана чектелүүдө. А өлкөдө жумушсуздук күч. Аны тармак жетекчиси жаштардын керектүү адистикти тандабагандыгында деп түшүндүрөт. Эң чоң проблема бул кесиптүү туура эмес тандап атабыз. Биз ошону жаштарга түшүндүрүп айтып атабыз. Мына багытын берип атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө жана жогорку каскат курулуш үчүн 12 000 адам сурап атат. Аяка шириткичтер керек экен, аяка арматура курчагандар керек экен, аяка бетончтер керек экен. Биз кайдан алабыз аны бар? Андыктан жакынкы жылдары жогорку билимге эмес, орто кесип ээлерин дайындоого басым жасоо керек деп белгилейт Алиасбек Алымкулов. Божомолунда Кыргызстан Бажы бирлигине кошулса, эки багыт боюнча кесип ээлерине суроо талап күч болот. Алар айыл чарба жана жеңил өнөр жайыт тармак адистиктери. Биз агрардык мамлекетпиз. Бирок тилекке каршы агрардык академия болгон 4% тапшырчу экен, биз тынымсыз маалымат берип атып, быйыл 6%га чыгып атат. Ал эми финансист менен юридикалык багытына 26%га чейин тапшырат. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, бизге ошончо юрист финансист керекпи Кыргызстанга? Эң жаш агроном, ветеринар зоотехниктердин жашы 50ге чыгып калыптыр. Муундардын ажырамы чоңоюп бара жатканы коркунучтуу болот. Жаштар жок. Жаштар демекчи министрлик жаштар иштери боюнча да иш алып бараары маалым. 4 жыл министрликти аркалаган Алиасбек Алымкуловдун айтымында жаштар үчүн министрлик тарабынан бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Атап айтканда 40тан ашык региондордо жаштар үйлөр ачылды. Ошондой эле жаш үй бүлөлөрдү колдоо багытында иштер жүргөн. Жаш үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүп гана тим болбостон, министрлик жаштарды үйлөнтүп, жайлантып коюп да жүрөт. Өткөн жылы коллективдүү үлпөт уюштуруп, чоң салтанат кылганы маалым. Анда 50 жуп баш кошкон эле. Быйыл болсо көп жылдан бери уюшулуп келген "Ата энем менин ырысым" аттуу иш-чараны улантуу максатталууда. Жылдан жыл өткөрүп атабыз, жылдан жылга күч алып бара жатат. Мен официалдуу айтып коеюн, ошо ата энемдин ырысына катышкан жер-жерлерде, анан кийин райондо, анан областта, анан кийин Бишкекте мамиле кылган, тиеши бар же уккан, көргөндөрдүн 90% ата энесине барып белек алган. 100% болсо 98% ата энесин кечирип турган. Бул идеология. Бул балдарды тарбиялоо, жаштарды тарбиялоо. Негизи эле жаштар министрлиги коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн оригиналдуу демилгелер менен айырмаланып келет. 1-2 жыл мурун жаштардын келечек муундун ден соолугу үчүн деп Ысык көлдү тегерете вело жол куруу демилгесин көтөрүп чыккан. Бирок ал ишке ашкан жок. Бүгүнкү министр байланышта аттуу маалымат жыйында Алиасбек Алымкулов ага каражат чогулбай жатканын ачыктады. Ошентсе да иш улантылаарын убадалайт. Самат Качканов, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Кумтөр Алтын кен ишканасынын ийгиликтүү ишмердүүлүгү көптөгөн депутаттарды, саясатчыларды жана кызыккандардын кайрадан көңүл чордонунда. Ата мекен фракциясынын жыйынында архитектор, юрист жана Азыр Борбордук шайлоо комитетинин мүчөсү Ишенбай Кадырбеков кен жеринин экологиялык абалы тууралуу доклад жасады. Кадырбековдун айтымында Кумтөр компаниясынын ишмердүүлүгү суу тууралуу мыйзамды бузуп жатат. Анын айтымында кен жеринен чыккан ыплас заттар Нарын дарыясына кошулуп, улам төмөнкү талааларда топтолууда. Өндүрүштөн чыккан суюк заттар суунун үстүндө калууда. Бул боюнча кен жеринде чендеген экологиялык экспертизалар жасалган. Ал эми 2010-жылы кен ишканасында мамлекеттик структуралардын өкүлдөрү, окумуштуулар жана Нарын облусунан адистер болушуп, өз колдору менен объектилерди текшерип, суунун үлгүлөрүн алышкан. Анын жыйынтыгында нормадан ашкан эч нерсе болгон эмес. Бирок бул фактыны жана андан кийинки комиссиялар менен экспертизаларды Кадырбеков эсине алган эмес көрүнөт. Ал эми сөзүнүн аягында кийинки эл аралык доо арыздарды дагы эске албастан кайрадан кен жерин улутташтыруу керектигин белгиледи.
Биздин канал нарындагы абалдан кабар алып, 2010 жылы жергиликтүү депутаттар тобу менен бийик тоолуу ишканага барып, Нарын дарыясына зыяндуу заттар кошулуп, кошулбагандыгын аныктоодо чогуу болушкан. Бирок ошондо дагы кийинки экологиялык инспекциялардагы канадалык компания тарабынан экологиялык бузууларды табышкан эмес. Кененирээк алдыда. Кечиресиздер, техникалык мүжүрүштүктөрдөн улам биздин берүүбүздө бир аз катачылыктар кетти, биз берүүнү улантабыз. Изилдөөлөр боюнча азыркы убакта этникалар ортосундагы чыр-чатактар ресурстардын бөлүштүрүүсүнүн айынан чыгып жатат. Бул туурасында этникалар ортосунда мамилелер боюнча отурумда мамлекеттик агенттиктин директору Накен Касеев билдирди. Катышуучулар элдердин биримдигине арналган кийинки иштердин планын түзүштү. Тегерек стөлдө ар бир этникалык группалардын өкүлдөрү отурду. Мындай жыйындар Өзгөн, Араван, Кадамжай шаарларында жана Баткен облустарында өткөрүлгөн. Жакында Жалал Абад жана Чүй облустарында күтүлүүдө. 90-жылда дагы, 10-жылда дагы ошол жана радикалдык улутчулар ошол материалдык ресурстарды бөлүштүрүү боюнча, тил маселеси боюнча, автономия маселеси боюнча чыр-чатактарды чыгарыштын бирден бир себеби ошолор болгон. Ош шаарында эртең 2010 жылдагы июнь окуяларынын курмандыктары эскерилет. Түштүк Борбор мэриясынын пресс кызматы билдиргендей, расмий саамалыктар Энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде саат эртең мененки 9-да башталат. Ага Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, бийлик өкүлдөрү жана парламент депутаттары катышмакчы. Ошол эле жерде дайынсыз жоголгондордун жаркын элесине арналып тургузулган монумент ачылат. Бул арада Ош облусу менен шаардын ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипке өтүштү. Калк арасында чагымчыл имиштердин алдын алуу иштери жүрүп жатат. Эмнеси болсо да эртең Ош менен Жалал Абадтын бардык жашоочулары үчүн эскерүү күнү. 4 жыл мурунку каргаша дээрлик бардык үйгө таасирин тийгизген. Ушунча жылдар өткөн соң июнь окуяларын башынан кечиргендер мындай жамандык келечекте болбосун деп тилек кылышууда. Биздин кабарчы Динара Касымова Ош шаарынын көп улуттуу тургундар жашаган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болуп, кошуналар менен таанышкан. Кошуна турган айымдар бүгүн Рахминиса энеден кабар алганы келишти. Кез-кезде ушинтип чогулуп, чай үстүндө кобурашып, сүйлөшүп отурганды адатка айлантып алышкан. Бири үйүндөгү көйгөйүн, дагы бири ден соолугу тууралуу айтып, бири-бирине арызданып алышат. Буларда кыргыз-өзбек деген бөлүнүү жок. Бир күн өзбек үй бүлөнүкүндө болушса, экинчи күнү дагы бир кыргыз кошунасыныкына мейман болуп, чайын ичишет. Кайгылуу оору күндөрдү артка калтырып, ынтымактуу жашоону улантышууда. Биз бир атанын балдарыбыз, бир күн аныкына, бир күн мунукуна кирип чыгабыз. Кыргыз өзбектин салты бир. Кошуналарыбыз той кылса, кошумчабызды көтөрүп алып аныкына киребиз. Туулган күндө башка майрамдарда дайыма бири-бириздикине кирип мейман болуп, ортобуздагы мамиле ысык. Тапканыбызды ортого коюп, нанбы, чайбы бири-бирибизден эч нерсе аябайбыз. Бардыгы мезгил менен унутула берет турбайбы? Кыргыздар менен чогуу отурабыз. Мамилебиз жаман эмес. Ошол күндөрдөн соң өзбектер да, кыргыздар да түшүнгөнүбүз элге биринчи кезекте тынчтык керек экен. Биз ынтымакты каалайбыз. Баарын мындан 4 жыл мурунку июнь окуясы жолуктуруп тааныштырган. Андыктан алардын көйгөйлөрү бири-бирине тааныш. Тополоңдо биринин үйү күйсө, кээ бири жакындарынан үй бүлөсүнөн айрылган. Жакындарын жоготкондордун көкүрөгүнөн кайгы, көздөрүнөн жаш кетелектиги болбосо, жашоо акырында өз калыбына түшүп келаткандай. Азыр бири-биринен коркуу жок. Тескерисинче, кандай көйгөй болсо да чогуу чечкенге аракет кылышат. Бул жерден баардыгын карап турсам жүрөгү күйгөн адамдар да. Инвалидтер бар, согуштан жабыркагандар бар, бирден немелери жубайлар өлгөндөр бар. Кыскасы бардыгына жүрөгүм күйүп мамиле жасашың керек да бул жердечи. Өзбекби, кыргызбы, татарыбыз бар, лөлүбүз бар. Ошонун бардыгына бирдей мамиле кылабыз. Мүмкүн болушунча бири-бирин урмат сыйгылганга аракет кылам мен. Анан ушу жентектерде жылап жаткан кудайлар да ушу бирге болуп аябай бири өзүбүзгө ынтымакчылыкты тилеп, ушу замандын тынччылыгын тилейбиз, токчулугун тилеп. Ата-энелери өздөрүнчө сүйлөшүп отурганда жаш балдардын оюну да кызыйт. Чоңдор эле эмес, жаш өспүрүмдөр да улутка урууга бөлүнбөй чогуу ойноп жүрүшөт. Биякта келип, ойноп талышпай эле очередтеп ойнойбуз. Биякта биз 1 жылдан бери жашап атабыз. Уже бардыгыбыз бири-бирибизди таанып эле, талышпай эле ойнойбуз биякта. Биз бу жерге келген. Бул жерге келип жашай баштаганыбызга 1 жылдай болуп калды. Ушул үйдө жашагандар дайыма ушул жерге чыгып ойнойбуз. Кыргыз досторум бар. Алар менен ынтымактуубуз. Бул үйдө жашагандар эртең да чогулушат. Каргашалуу окуяда курман болгондорду эскерип, Куран окутушат.
Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Кечиресиздер, жогоруда айтылган Кумтөр кен ишканасы боюнча материал азыр эфирге даяр, көрүүгө чакырабыз. Кумтөр кен жерине текшерүүчү ар кандай делегациялардын баардыгы ишкана ачылганда эле башталган. Ага ар түрдүү себептер болгону, мисалы нарындыктар компаниянын иштеши алардын ден соолугуна таасир берип жатышат дешкен. Ага себеп катарында нарын дарыясына өндүрүштүк калдыктардын кошулгандыгын белгилешкен. Кумтөрдөн чыккан суулардын баардыгы Кумтөрдүн өзү жайгашыдагы ошо ысык көл жергесине болуу менен зыяны нарын жергесине тийип жатат деген себептер менен келип, терс таасирлери барбы жокпу жеринен текшерип, карап, чыгып, таанышып. Анан ошондой эле өзүбүздүн эртеңки күнгө ошо суулардан анализ алып, Белгилей кетчү жагдай канадалык компаниянын менеджменти айрыкча экология маселесине жооптуу адистер ар дайым бардык каалоочуларга, депутаттарга, укук коргоочуларга жана ар кандай активисттердин бардыгына компаниянын айлана чөйрөнү коргоо иш-аракеттерин ачыктан-ачык көргөзүп келатышат. Ал эми 2010-жылы нарындан келген депутаттарга Петров колунан үлгүлөрдү өздөрү алышып, жана суу кайдан алынып, кандай тазаланып, кайда агып жаткандыгын өз көздөрү менен көрүп кетишкен. Ошондо суу сактоочу жайда суулар тазаланып, эч кандай зыяны жок, коопсуз экендигин Кумтөрдүн башкы экологу жеке өзү үлгү катарында көрсөтүп берген. Мына, тарткыла, мына тарткыла. Пожалуйста, все. Живой? Еще? Мына. Колдонулган сууларга 3 баскычтуу тазалануу жүргүзүлөт. Андан кийин өздөрүнүн жана мамлекеттик эко инспекциясынын көзөмөлүнөн өтөт. Кумтөрдөн чыккан суулар нормативдик көрсөткүчтөрү бир калыпта жана эч кандай зыяны жок. Бирок нарындык депутаттар көз карандысыз лабораториялык экспертизаны жасатууну чечишкен. Алардын аракеттери эмне кылган күндө да зыян же бузукту табуу максат экендиги башынан эле белгилүү болчу. Жок дегенде радиация табууну көздөшкөн. Нор ол жерде 1,2 неме болот. 1,02, 0,01 болот. 0,12, 0,13 болот. Мунун аркасынан нарындын эл өкүлдөрү муздарга зыян келтирип жатат деп компанияны күнөөлөп чыгышты. Алар ишкананын иштеши менен муздар тезирээк ээрип жатат дешкен. Бирок акыркы 30 жыл аралыгында чындыгында мөңгүлөр ээрип, бирок алар глобалдык ысыктыктын айынан болуп жатыптыр. 78-жылдан 98-жылдан бери мындай исследование өткөзгөндөн кийин мол мөңгүлөрчү 178 мөңгүл бар бул кревет акшыракта. Ошолор 20 жылдын ичинде Кумтөр башталып келе. Поверхность 11% пайызга кыскартты, объему 3%ке. Ошон үчүн Кумтөр башталыкта бул естественный процесс да. Кийинчерээк Кумтөрдүн экологтору жооп кылып нарынга иш сапары менен барышты. Бул айына жасалчу пландык текшерүү болчу. Кумтөрдүн экологтору адеген жеринен 10 километр алыстыктагы жана нарын шаарынан 200 метр жакын жердеги дарыя суусунан үлгүлөрдү алышты. Андан тышкары жыйынтыктардын так болушу үчүн Нарын облусунун борборунун алдындагы үлгүлөрдү алышкан. Экспертизалар Карабалта шаарындагы сертификаты бар Алекс Стюарт лабораториясында жүргүзүлгөн жана ушуга чейин дагы жасалып келатат. Компаниялар бар башка мамлекеттерден. Ирандан алабыз пробаларды. Жана Казакстан, Россия, Монголия, Кытай. Жакында биз пробаны алдык, Аргентинадан алдык. Нарындык депутаттар болсо Кумтөрдүн иш процесстерин көзөмөлгө алуу үчүн ишкананын лабораториясына өздөрүнүн санитардык врачын жана Нарын университетинин химия мугалимин жөнөтүшкөн. Ген жеринен жана Нарын дарыясынан алынган үлгүлөрдүн курамында оор металл, темир, күмүш, цианид, азот жана башка заттардын бар жогу текшерилди. Экспертизанын жыйынтыгында Нарындан келген өкүлдөр дарыянын суусу таптаза жана эч кандай өндүрүштүк калдыктардын зыяны жок экендигин өз көздөрү менен көрүп кетишкен. Биздин да оюбуз бар, мүмкүн биз да ушул лабораторияга өзүбүздүн дагы кызыктырган анализдерди же болбосо эмелерди берели дегенчи. Бул арада биздин каналдын журналисттери дагы жергиликтүү депутаттар менен кошо Нарындын экологиялык абалына өздөрүнүн жеке изилдөөсүн жасоону чечишкен. Алар облустун борборундагы суу тазалоочу станцияда болушкан. Чындыгында абал оор чыккан. Шаардын суу тазалагычы авариялык абалда калган. Бардык жабдыктар жана тетиктер бузулган жана каналдагы топтолгон суулар биологиялык тазалыктан өтпөйт экен. Эң башкысы тазаланбаган суу Нарын дарыясына кошулуп жаткан. Азыр механикалык тазалоонун жолу менен 30%, 30-40% тазаланат да суунун андан калгандарын хлор менен
зарары өтет, зыянсыздандырып анан арын сууга кое берип турабыз азыр. 3 жерден алынган суунун үлгүлөрүн биз Бишкек шаардык суу тазалоочу имараттын химия биологиялык лабораториясына алып бардык. Анын жыйынтыгы лабораториянын кызматкерлерин дагы таң калтырды. Алар мындай сууларды Нарын дарыясына төкпөө керектигин белгилешти. Дарыянын үстүнкү бетиндеги алынган суу механикалык тазаланган суудан дагы таза экен. Ал эми суу тазалагыч станциясынан чыккан суулар кириле бойдон. Биологиялык кирлер толугу менен суунун ичинде калган. Механикалык тазалоо жардам берген жери жок. Демек шаардык тазалык станциясы иштебейт, эч кандай жыйынтык жок. Мындан тышкары Бишкек шаардык химия биологиялык лабораториясынын жетекчиси Нарын дарыясынын суу тазалоочу жабдыктарын, суу бассейндеринин түбүндө эчен жылдардан бери зыяндуу микроорганизмдер болушу мүмкүн деп кооптонууда. Эксперттин пикиринде микробтор табигый чөйрөдө жанданып, адамдын саламаттыгына зыяндуу жана активдүү бактерияларды жаратат экен. Ал эми облустун борборундагы суу тазалоочу имарат мындан 40 жыл мурун орнотулган. Ошондон бери курулушу бүтпөй турат. Бирок эмнегедир бир дагы саясатчы же активисттер ага көңүл бурушкан эмес. Ыйман фонду жакынкы күндөрү президенттин катышуусу менен жүзөгө ашырыла турган иштердин биринчилик пландарын аныктайт. Бул туурасында биздин каналга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиев билдирди. Эске салсам, Түркия мамлекети Ыйман фондуна 10 миллион доллар бермей болгон. Дин чөйрөсүн жаңылоо үчүн. Макулдашуу өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин иш сапары учурунда жетишилген. Айда Яманкулова өтө этият мамиле талап кылчу тармактагы реформа туурасында. Дини кырдаал кооптуу. Расмий маалымат боюнча 70тен ашуун жаран Сирияда. Арасында аялдар дагы бар. Атайын кызмат жакында 2 айымдан кайтып келгенин жарыялады. 6 адам окко ушту. Кан күйгөн майдандын согуштук машыгуусунан өтүп келип, өлкөдө терракт жасоо аракети учурунда бир нечеси кармалды. Момун мусулмандарга туура жол көрсөтүп, таалим тарбия бере турган муфтият болсо четте калды. Башкармалыктын ишмердүүлүгү каржылык, чыр-чатак, коррупция, сексуалдык жаңжалдар менен коштолуп, өлкөдөгү көйгөйлөргө көңүл бөлүнбөй калгандыктан. Ара жолдо калган тармактын чылбырын мамлекет колго албаса, коопсуздукка коркунуч чараларын белгилеп, өлкө башчы жыл башында коргоо кеңешинин жыйынын өткөрдү. Айрым мусулман өлкөлөрүн карасак, ал жерде саясатчылар динди өз максатында пайдаланып, саясий курал кылып алышкан. Динчилер саясатка киришкенде мамлекет эмне болорун Афганистан, Ирак, Египет, Сирия окшогон өлкөлөрдөн так көрсөк болот. Бул өлкөлөрдө эл экиге бөлүнүп, жарандык согуш, кандуу жарандык согуш жүрүп жатат. Айрым өлкөлөр бөлүнүп жок болушунда толук ыктымал. Анда президент мамлекет дини чөйрөгө кийлигише тургандыгын, реформа башталарын жарыялаган болчу. Анын негизинде эксперттик коомчулук концепция жазып баштаган. Документте мамлекеттик органдар менен дини уюмдардын алакаларын камсыз кылчу тартиптер белгиленмек. Бүгүн адистер концепциянын негизги маңызын аныктап бүтүп калышты. Биз концепцияда чектерди аныктадык. Мамлекет дини кырдаалды көзөмөлгө алып, ошол эле учурда адамдардын дин тутуу укугуна кийлигишпеши керек. Бир адамдын ынанымы башка адамдын жашоосуна тоскоол болбогудай болбошу милдеттүү. Ошол эле маалда мамлекет дини багыттагы уюмдар менен тыгыз иштөөсү зарыл. Бул багыттагы бирикмелер саясатка аралашпагыдай болушу керек. Концепцияда белгиленген мына ушул башкыл жол жоболор атайын мыйзам менен жолго коюлат. Бул арада реформаны жүзөгө ашыруу үчүн өлкө башчынын демилгеси менен Ыйман фонду түзүлгөн. Коргоо алгачкы ири салымды президент өзү кошкон болчу. Жарандарга руханий азык берчү иш-чаралар үчүн жеке ишкерлер дагы каржылык жардамдарын берип башташты. Фондко түшкөн акчалардын эсебинен эң биринчи билим берүү жагына өзгөчө көңүл бурулуп, диний жана светтик таалим берүүчү лицейлер ачылат. Изилдөө иштери жүргүзүлөт. Каражат коомдук агартуучулук иштерге жумшалат. Элдердин ынтымакка чакырган, тынччылыкка чакырган адамдарга ошолордун дагы бул мындай грант катары, гонорар катары, жардам катары көрсөтүлөт. Ошондой китептерди, ошондой материалдарды жасаган багыттар болот, кинороликтерди, телевизиядан передачаларды уюштургандарга дагы ушул каражат катары берилет. Ал ортодо өткөн жумада фонд үчүн Алмазбек Атамбаев Түркиядан 10 миллион сом базарлык жолдоду. Аталган өлкө өкмөтү дин тармагын жаңылоо үчүн жардам берүүгө макул болгон. Большую поддержку мы получили. Түркия бизге дини чөйрөнү реформалоо үчүн өтө чоң көмөк көрсөтмөй болду. Өзүңөр билесиңер, биз атайын Ыйман фондун түзгөнбүз. Реформага жумшалчу каржылар үчүн. Албетте бул маселе өтө оор, каралбай калган. Акча болсо ар дайымкыдай эле жок. Бирок биз мына каражат таптык. 10 миллион доллар бөлүнмөй болду.
Ар бир реформа акчаны талап кылат. Жакынкы күндөрү президент кордун жетекчилери менен жолугуп, эң ириде аткарыла турган иштердин планын талкууламакчы. А салттуу диндин өнүгүшүнө салым кошчулар үчүн ыйман корунун эсеби ачык. Айдай Аманкулова, Иван Чежиков, 5 канал. Туркия Бишкектеги мамлекеттик тарых музейин оңдоого $15 миллион бөлүп берет. Аталган жардам туурасындагы сүйлөшүүлөр Анкарада болгон иш сапарында президент Алмазбек Атамбаев менен Түрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусунда белгилүү болду. Эми музей оңдоо иштерине байланыштуу 2 жылга жабылат. Тарых музейинде күтүлүп жаткан жаңылануу туурасында Айгерим Жанкулов айтып берет. Улуттун жүзүн көрсөткөн мамлекеттик тарых музейдин абалын оңдоого көп эле аракеттер болду. Кендирди кескен каражат жоктугуна байланыштуу ушул кезге чейин ойлогон ойлор ишке ашпай келген. Бул жердеги 30 жыл илгери коюлган экспонаттардын көбү эскилигине убак жеткен. Азыркы шартта бул тарых музейи Кыргызстандын тарыхын биз көргөзө албайбыз. Анткени эми биринчи, экинчи кабатта бизде выставочный зал болуп атат, үчүнчү кабатта Лениндин залы болуп атат да. Ошондуктан биз байыркы дорду башынан башташыбыз керек да. Ошондуктан биз ушул залды бошотушубуз керек. Эми Түркия бөлүп бере турган акчага музейди жаңылоо тапшырмасы турат. Ал эми сыртты коло түскө бойлгон скульптуралык композициялар гипстен жасалгандыктан алардын ордунун бир аз эле жылдырууга аракет кылуу скульптуралардын кыйрашын алып келет. Бул эмеден жанагы үстүндө потолочный роспись деп атпайбызбы? Ошол жактан күн кечине жылыса эле, жазында эле ушундай клейлер ага берет да. Кышка чейин. Мындан башка мурт ордунан козголго мүмкүн эмес экспонаттар калтырылышы мүмкүн. Жаңы долбоорго ылайык музейдин ичине кооздолгон жана айнек текчилерден баштап эскалатор, лифттер дагы орнотулат. Антке менен алдыда чоң өзгөрүүлөрдү күтүп жаткан тарых музейинин ичиндеги буюм тайымдардын бардыгы эле алынып салынбайт. Экспонаттардын негизги бөлүгүн түзгөн Ленин тематикасындагы мындай скульптуралык композициялар атайын даярдалган бөлмөгө жайгаштырылат. Алсак мындай айнек тактадан жасалган витриналар атайын заманбап үлгүсүндөгү техникалык жабдуулар менен алмаштырылат. Ленин музейин оңдоого жардам берүүгө Анкара макулдугун берди. $15 миллион бөлүү туурасындагы келишимге өткөн шейшемби күнү кол коюлган. Мамлекеттик тарых музейин оңдоо иштерине болжолдуу түрдө 270 миллион сом керектелет. Негизи музейдин жаңы экспозициясынын долбоору менен былтыр президент өзү таанышып чыккан. Жалпы жонунан жактырылганы менен сунуштар да айтылган эле. Ошентип жумушчу топко айрым кемчиликтерден улам концепцияны кайрадан иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Бизге негизи чек коюлган. Баштапкы архитектуралык образын тийбөө керек эле. Анан президент менен жолукканыбызда ал айтты. Эгер бир баштаган соң анда толук программа менен иш алып барыш керек деп. Ошентип музейдеги бардык этаждарды демонтаждоо керек болду. Мамлекеттин тарыхы деп туруп байыркы кыргыздардын жашоосунан баштап азыркысына чейин тарыхын чагылдырабыз. Бир нече айдан соң кайрадан жаңы экспозициянын ишин жактырган Алмазбек Атамбаев чыгармачыл топтун мүчөлөрүнө жасаган иши үчүн ыраазычылык билдирген. Даяр эскиз болсо канча айдан бери музей жетекчинин бөлмөсүндө. Дизайнер, архитекторлор окумуштуулардан турган топ үчүн болгону долбоорду ишке ашыруу гана калды. Экинчи рет оңдолуп чыккан долбоордо негизинен бир катар жаңылануулар киргизилген. Мына бул жерде биздин байыркы тарыхыбыз, көөнө тарыхыбыз, бул жерде ошол жанагы Орхон Сей доору, значит, кыргыз каганаты, кыргыздын байыркы тарыхы ушул мына бул объектте чагылдырылган да. Султан Раевдин айтымында реконструкциялоонун долбоору экспозициялык аянты 6000ден 7,5 миң чарчы метрге чейин кеңейтүүнү болжолдойт. Учурдагы имарат толугу менен модернизацияланат. Инженердик жабдуулар боюнча заманбап техникалык каражаттар орнотулат. Чатыры, төбөсүндөгү шаймандары дагы толук алмаштырылат. Жаңы долбоорго ылайык заманбап музейдин коллекцияларды сактоо жана экспозициялоо үчүн зарыл температуралык режимди камсыз кылган музейдик жабдуулар менен камсыз кылуу каралган. Тарых музейин чыныгы ошо кыргыздын тарыхын чагылдырган музей катары айлансак, сөзсүз түрдө буну чоң өзгөртүүлөр жасаш керек. Биринчи кезекте бул жанагы ички контенттик жагын, экспозиция жагын өзгөртүү, тематикалык жагынан ошол залдар боюнча тарых музейи биздин элибиздин өзүнүн тарыхын терең үйрөнүүгө, өздөштүрүүгө, ошо тарыхын билүүгө чоң мындай бир өбөк болот да. Ошондуктан бул музейдин эң башкы маселеси ошо кыргыз тарыхын, кыргыз идентификациясын көрсөтүү, ошондой эле бул тарых музейи биздин мамлекеттин күзгүсү болуп калыш керек. Башында имараттын сырткы келбети өзгөртүлбөш айтылып жатып, кийин толугу менен жаңылануусу керек деп чечилген. Эми 2 жылга жабылып, оңдолгоно жаткан музей 2016 жылдары кайрадан ачылып калышы мүмкүн. Айгерим Жанкулов, Элдияр Бектемиров, 5 канал.
Ысык Көл облусунун Булан Сөгөттү айылында бир эмес, дароо 5 социалдык объекттин расмий ачылышы болуп, толугу менен иштөөгө берилди. Жаштар үчүн спорт комплекси, музыкалык мектеп, кол өнөрчүлүк үйү жана бала бакча. Кененирээк Нурсултан Нуркамилова. Милена 7 классы ийгиликтүү аяктап, азыр жайкы каникулда. 3 айлык эс алуусун текке кетирбей, кол эмгек иримине катышып, кийизден жүндөн кичинекей оюнчуктарды жасаганды үйрөнүү менен алек. Өзү башынан эле колу эптүү кыз келгенине 1 ай убакыт болгонуна карабай, көп нерсени өздөштүргөнгө жетишти. Биякта ар кандай оюнчуктар жасаганды үйрөндүм. Биякта жакшы үйрөтүшөт. Алик байкем менен Сайда үйрөтөт. Миленага окшоп кол өнөрчүлүккө кызыккан жеткинчектер көп. Булан Сөгөттү айылында иштетилбей турган 2 бөлмөлүү имараттын ичи толугу менен ремонттолгон. Мектеп окуучулары бош убактыларын ушул жерде өткөрүшөт. Кыздар сайма-сайып тикмечилик менен алек болушса, балдар устаканага келишет. Дарактын тамырларынан отургучтарды жасашып, даяр болгон соң өздөрүнүн чакан музейине тизип коюшат. Алар жергиликтүү тургундардын гана эмес, туристтердин да кызыгуусун арттырууга жетишти. Кээде атайын буйрутма берип жасатып кеткен да учурлар болот. Ошол музейдин астында болсо, ошол кичинекей бир дом творчества деп, коно өнөрчүлүк жагынан болсо, ошол кичинекей балдарды үйрөтүп, школдон, мектептеги балдарды окутуп атабыз. Где-то бир 15-16 бала келип окуп атышат. Анан кийин жанагы көргөндөй, жана ошо дүмбүрдөн жасап, 4-5 кишини чогултуп алып, ошо бирге болсо ошондой дагы бир проектни жүргүзүп атабыз. Айылда андан сырткары чыгармачылык шыгы бар, өзгөчө музыкага кызыккан жаштар үчүн да чакан имарат ачылып, толугу менен ремонт иштери жүргүзүлүп, керектүү аспаптар менен жабдылган. Мурда бир эле бөлмөсү иштетилип, балдар комуз черткенди гана үйрөнүшчү. Эми музыкалык ирим дээрлик 5 бөлмөгө ээлик кылып, өспүрүмдөр улуттук күү, пианино, фортепиано, скрипка, гитара жана башка музыкалык аспаптарды черткенди өздөштүрүшүүдө. Спорт сүйүүчүлөрү да унутта калган жок. Мурда ашкана катар иштетилип, бирок көп жылдан бери каралбай калган имарат. Эми жаштар машыгуучу спорттук жай 60 балага ылайыкташтырылган. Спорттун баардык түрү менен акысыз машыгышат. Бул тегеректеги жалгыз спорт комплекси болгондуктан коңшу айылдын балдары да келишет. Көбүнчөсү биздин айыл жергесинде жашаган жаштар машыгышат. Ошондой эле Кыргызстандагы бүт олимпийский сборныйлар келип, бул жерден сбор өтүшөт. Бул жерде дзюдо, самбо, борьба, греко-римская вольная борьбалардын баары коюлган. Бул дагы баардыгы эмес. Айылдагы иштебей турган бала бакчада иштей баштады. Учурда бул жерде 3 жаштан 6 жашка чейинки 32 бала тарбияланат. Баардык керектүү жабдыктар менен камсыз кылынган. Уктоочу, тамактанчу бөлмөлөрдүн баардыгына замандын талабына жооп берген эмеректер орнотулган. Оңдолуп ишке берилген 5 социалдык объектинин баардыгын толугу менен ремонттоп, заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн 1 жылдан ашык убакыт кеткен. Баардыгы үчүн каражатты Аврора санаторий менен биргеликте чет элдик көмөкчү уюмдар жана жергиликтүү тургундар бөлүп берген. Бул социалдык объекттерди биз 1 жылдан бери ошо куруп, даярдап, мынакей ошо бир убактысына келип калды болуш керек. Азыр баардыгына көрсөтө кетип атабыз. Мынакей 1 жылдын ичинде спорттук школаны, музыкалдык школаны, кол өнөрчүлүк школаны, балдар үйүн, Кыргыз Ордо деген этноцентрин ачып атабыз. Ойлойбуз, Кудай бурса бул деле жакшы жетишкендик болуш керек. Эмне үчүн дегенде, баягы өзүбүзгө алган мынакей максаттар койгон, өзүбүздүн койгон максаттардын баардыгын жасадык 1 жылдын ичинде. Социалдык объектилердин расмий ачылышына келип, алардын иши менен жакындан таанышып чыккан айыл аксакалдары, эл өкүлдөрү үчүн жергиликтүү жаштар тарабынан атайын концерттик программа жана кыргыздын улуттук оюндары менен коштолгон оюн-зоок иш-чара тартууланды. Нурсултан Нуркамилова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал, Ысык Көл облусу. ÖKM кайрадан эскертет, өлкөнүн тоолдуу райондорунда сел жүрүү коркунучу жаралууда. Тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда күтүлүп жаткан нөшөр жаанга байланыштуу эртеңден баштап сел каптоо кооптулугу пайда болот. Дайраларда суунун деңгээли көтөрүлөрү күтүлүүдө. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышасыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Кондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт.
кайнаган шаарда жумуш кычап турганда, муундар ооруп жаныңды койбой оорутса, достордон калып өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.